Эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келген спорт чеберлери кийинки муунга үлгү болуп дем күч берет. Бул тууралуу оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Каныбек Осмоналиев билдирип, жарандары активдүү жашоо образын карманып, дени сак болгондо гана мамлекет күчтүү болот деген оюн айтты. Ар бир жаран, ар бир биздин адам, жаштарыбыз, карыбызга чейин өзүбүздүн ден соолугубузду өзүбүз чыңаганга аракет жасашыбыз керек. Андан кийин, анан бизде өкмөт азыр бизге келе турган президентибиз Садыр Жапаров келип калчу болсо, мен ойлойм, өзү физкультурлук болгондон кийин биз ушул дене тарбияны, спортту, жогорку спортту өстүрүүгө аябай жакшы кадам шилтебиз го деп. Грек-рим күрөшү боюнча Бейжин Олимпиадасынын күмүш медалынын ээси Канат Бегалиевдин айтымында кыргыз спортчулары колдоого муктаж. Спортко каражат аз бөлүнүп, айлык акынын аздыгынан кесипкөй машыктыруучулар да жокко эсе. Андан сырткары спорт объектилеринин абалы да жакшы эмес. Курулуш жагы аякка 30 жылдан бери эч кандай бир дагы спорт имараттар курулбайт. Жана ошондой эле тамак аш, витаминдер жетишсиз. 2007 жылкы менен тамак ашыбыз биздики калып калган, спортко таптакыр көңүл буруулар аз болуп атат. Ошондуктан чогулуп биз ошол суроо жоопту узатып алайын деп атабыз. Кыргызстанды дүйнө спорт аркылуу таанып жатат. Мындай ойду президенттикке талапкер Садыр Жапаров айтып, кыргыз эли өз азаматтарын сөзсүз түрдө даңктап аларын кошумчалады. Ошол эле учурда көптөгөн адамдар жолугушууларда өздөрү жашаган шаарда жана айылда спорт комплексин куруу жөнүндө өтүнүштөрүн айтып жатышты. Бул жагынан биз коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу албетте кичине арттабыз. Кыргызстанда спорт калдык принциби боюнча каржыланган жана каржыланып келе жаткандыгын ачык моюнга алышыбыз керек. Бул жагдай улуттук спортту кризиске алып келди. Ошондуктан бизде эл аралык стандарттарга жооп берчү стадиондор, спорт залдар жок. Президенттикке талапкер Садыр Жапаров Сербиянын борбору Белград шаарында өткөн дүйнө кубогунда кыргыз намысын коргоп келген спортчуларды дагы бир сыйра куттуктады. Бул жеңиштер тынымсыз аракет, күнү-түнү жүргөн машыгуулардын жыйынтыгы экенин белгиледи. Жолун жолдап, Разакдын жолун жолдап, ак жолун ачып, жакшы деп, ишиң оңолсун, бактылуу болуңуз. Рахмат ата, рахмат.